мектеп директорлары, урматтуу форумдун катышуучулары, адамзат отту дөңгөлөктү ойлоп таап, жылдызды, күндү, жердин жалпак эмес экендигин изилдеп баштагандан бери тынымсыз изденүүдө жана прогрессте гана болуп келе жатат. Корабль, автомобиль, курак жарак, космос, микробиология, биотехнология, гендик инженерия жана башка санап бүтө албайсың. Бүгүнкү күнү адамзат эмне менен гана алек болбойт. Азыр заман кай жерге келди? Мындан ары да кайда кетип баратат? Дал мына ушул суроолордун үстүндө адамзатты тарбиялаган мектеп интеллектуалдар менен сүйлөшүү, рахат гана тартуулабастан мамлекеттин келечегин аныктаган багыттарды чечүүгө толук жардам берет. Бүгүн санариптик технологияларды колдонуу менен окутуунун заманбап жана эффективдүү системасын түзүү үчүн атайын форумга чогулганыңыздар үчүн биринчиден Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичтин атынан, экинчиден жалпы министрлер кабинетинин атынан ыраазычылыгымды билдирем. Экинчиден биздин мамлекеттин алдында билим берүү системасын өнүктүрүү багытында бир топ милдеттер турат. Аларды чечүүнүн жолдору менен бөлүшүүгө кызыктар болгон үчүн Эднеттин, Пизанын, Дүйнөлүк банктын, Азия өнүктүрүү банкынын өкүлдөрүнө, жалпы республикалык тестирлөө жүргүзүп жаткан биздин жарандарыбызга жана башка бардык өнөктөштөргө Кыргыз Республикасынын атынан дагы ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу форумдун катышуучулары, дүйнө экономикалык кайра куруунун кезектеги этабын өтүп жатат. Глобалдык неолибералдык капитализм моделинин кризиси технологиянын өзгөрүшү менен гана эмес, экономикалык түзүлүштүн, мамлекеттин башкаруу механизмдеринин жана баалуулуктардын системасы үстөмдүк кылган формалардын абалы менен сыпатталган узун толкун сынагына келип айгинеленип турат. СССР феномени, анын индустриализация, жаңы технологиялардын түзүлүшүнүн калыптанышында өткөн кылымдын 30-жылдарында болгондугу менен түшүндүрүлөт жана бул анын өндүрүш күчтөрүн дүйнөлүк өндүрүштүн жаңы талаптарына ылайык калыптандырууга мүмкүнлүк бере алгандыгы. Цикл Кондратьева деп турат, мына байкасаңыздар болот. Советтер Союзу ушу двигатели внутреннего сгорания менен астыга чыгып, технологиялык уклаттын бары азыр ошол жака жылып кеткен. Тилекке каршы микроэлектроникада бир топ артта калып калдык. Азыр болсо жаңы нано технологиялардын заманын өтүп атабыз. Япониядагы согуштан кийин өлкө көмүр жана темир өнөр жайы менен башталган, андан кийин автомобиль өнөр жайын, электрондук өнөр жайларды өнүктүрүү менен 4-чү технологиялык тартипке кирип кетип калган. Кытай жана Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрү 5-чи технологиялык негизге толкунга капталып, ошону колдонуп калган. Серфингистерде бул микроэлектрониканы алган. Мурунку тартиптердин схемасына ылайык инновация адатта депрессия гана мезгилинде өнүгөт. Мындан ары өнүккөн мамлекет же өнүккөн адамзат деңгээлинде ийгиликке жетүү үчүн кийинки технологиялык тартипке үстөмдүк кыла турган тармактарды азыртадан алдын ала өнүктүрүү зарыл. Ошого биздин балдарыбызды даярдашыбыз керек. Нано технологиялар бул кайра возобновляемый источник энергиялары и атомная энергетика. Мына биз ошо заманга өзүбүздүн балдарыбызды, өзүбүздүн жарандарыбызды даярдап, ушу толкунду кармап кала турган болсок, анда биздин өлкөбүз дагы өнүгүп өсүп кетет. Бүгүнкү учурда жаңы технологиялык тартип эмбриондук өнүгүү фазасынан өсүү фазасына өтүп баратат. Анын кеңейишине тиешелүү технологиялардын анча чоң эмес масштабы жана иштебегендиги, ошондой эле социалдык экономикалык чөйрөнүн аларды кеңири колдонууга даяр эместиги тоскоол болууда, өзгөчө биздин республикабызда. 6-чы технологиялык тартип. Жаңы технологиялык тартиптин пайда болушу үчүн илимге таянган салым талап кылынат. Экономика билимдерге негизделген, бирок билим анын товардык баалуулугу боюнча гана карап жатат. Бул баскычта илимдин экономикадагы ролу жогорулайт. Илим өзү негизги инновацияга айланат. Инновациялык экономика, билимге негизделген экономика, интеллектуалдык коом сыяктуу
оондун туруктуу өнүгүүнүн максаттарынын концепциясы менен баардык аракеттер жеңил эле калыптанылат. Урматтуу форумдун катышуучулары, маалымат системадагы маалыматтар бул 21-кылымдын мунай заты. Нефть 21 века. Это информация давача. Мунай казып алууда жана кайра иштетүүдө ийгиликке жетишкен өлкөлөр эбегейсиз байлыкка ээ болгонун баардыгыңыздар билесиздер. Кыргызстан менен айтып жаткан заманбап 21-кылымдын нефтисин кайра иштетүү үчүн өлкө боло алабы? Же бүткүл дүйнө үчүн маалыматтарды иштеткен өлкө боло алабы? Бул суроого жооп берүү үчүн мен 60 жыл мурдагы Арабиянын какыраган чөлдөрүн байырлаган бедуиндерге суроо бермекмин. Нефть алардын өлкөсүнүн келечегине канчалык деңгээлде маанилүү ролду ойнойт эле деген суроо берсек, ошол кезде алар деле жооп бере алган эмес. Кара алтындын кандай баалуулуу болорун. Биз азыр да ошол сыяктуу эле бүдөмүгөйлөр жашап жатат бизде. Азыр Кыргызстанда маалыматтык технологиялардын жардамы менен элдин бакубаттуулугу кандайча түп тамырынан өзгөрүүнүн элестетүү кыйын болууда. Акыркы 10 жылда маалыматтардын өндүрүмдүүлүгү 5000% жогорулады. Маалыматтар саясаты жана экономиканы, ошондой эле өкмөттөр көрсөткөн кызматтарды түзүүдө чоң мааниге ээ боло баштады. Азыр интернеттеги бардык маалыматтарды басып чыгаруу үчүн бизге 300 миллиард барак кагаз керек болот экен. Мунун көлөмү тарыхта жазылган бардык китептерди басып чыгаруу үчүн талап кылынган барактардын санынан 4-5 эсеге көптүк кыларын элестетип көрсөңүздөр болот. Бул маалыматтарга ким ээ болсо, ал дүйнөгө ээлик кылат, алаканына салып башкарат. Өткөн жылы Россиянын Сбер университетинин кампусуна бардык, бир топ делегацияны ээрчитип алып, мага айдоочусу жок унаа келип, мени керектүү жерге жеткизди да. Кыска 5 мүнөттүк сапарда менин коопсуздугум жасалма интеллектинин колунда гана калды. Бир топторго укмуш тажрыйбалуу болду. Бир жагынан технологиялык кереметке таң калдык, бир жагынан Москвада мигрант болуп, такси айдап оокат таап жүргөн жарандарыбыз жумушсуз калабы деп коркунуч сезимдер мени каптап кетти. Бул биз үчүн сөзсүз чоң чакырыктардын бири. Бир жагынан ирония дагы бар. Азыркы учурда учкучсуз учактар, дрондор үчүн бизде учкучтар жетишпей атат. Жерден туруп башкарган техниканын тилин билген балдарыбызга муктаж болуп атабыз. Жасалма интеллект жана чат GPT сыяктуу жаңы колдонмолордун пайда болушу ар бирибизге биз эч качан күтпөгөн көндөмдөрдү, навыктарды талап кылып жатат. Жасалма интеллект бул көптөгөн тармактарга таасирин тийгизет. Мисалы, медиа секторун карап көрсөк, Британиянын басма сөз ассоциациясы жасалма интеллектини колдонуп, айына 30 миңге жакын жаңылыктарды чыгарып жатат. Жакынкы жылдары жаңылыктардын, басылмалардын, макалдардын жана анализдердин 90% журналисттер жана жазуучулар аркылуу эмес, жасалма интеллекттин жардамы менен чыгарылышы күтүлүүдө. Бул медиа тармагында гана консультациялык кызматтар, изилдөөлөр, котормолор, кыска аңгемелерди жана романдарды жазуу, укук, медицина, атүгүл билим берүү сыяктуу башка секторлор жөнүндө эмнеге айтууга болот. Мына бүгүнкү программаны көрөсүздөр, мугалими жок эле, жөндөмү бар балдар окуп кетүүгө мүмкүнчүлүк алып жатышат. Жасалма интеллект бул баарыбыздын жааматтык акылыбыздын башталышы гана. Жасалма интеллект жазуучу, изилдөөчү, сүрөтчү, юрист, дарыгер, акын болууга жөндөмдүү болушу толук мүмкүн болуп калды. Азыр тили чыга элек балдарыбызга интернеттен кызыктуу видеону коюп берип койсоң, тынчып отуруп карап түшүнгөндөй болуп жатат. Бул интернет же жасалма интеллект аркылуу балдарды тарбиялоонун башталкы этабы десек болот. Тарых сабактарынан автомобилдердин пайда болушу бир катар кесиптердин жоголушуна алып келгенин эстей аласыздар. Ошондуктан биздин коом үчүн жаңы өнүгүүлөргө карата ийкемдүү ой жүгүртүүнүн кармануу жана дайыма өзгөрүп турган шарттарга ыңгайлаштырууга глобалдык санариптик трансформациядан артта калбай,
тескеринче өз ордун табууга даяр болуубуз абдан маанилүү. Бүгүнкү күндө биз жашап жаткан дүйнө маалыматтык технологиялардын жетишкендиктеринин аркасында өтө тездик менен өнүгүп жатат. IT сектордун өсүшү өлкө үчүн кызыктуу жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууда. Региондогу эң ири такси кызматы Яндекс өзүнүн бир дагы машинеси жок экенин кантип түшүндүрсө болот. Муну ушу биздин балдарыбыз билип алса, таксиси жок эле чоң компанияны башкарып пайда таба тургандарын түшүндүрүп бере аласыздар. Региондогу эң ири World Berries бир дагы дүкөнү жок, бирок аймактагы эң ири сатуучу болуп саналып калды. Жакындан платформасы Кыргызстанда ачылганда. Же болбосо Facebook'та алайлы. Ал жерде иштеген киши жок, бирок контентти жаратпастан туруп, бир дагы контентти жаратпайт, өзүбүз кошулабыз, интернетке өзүбүз Facebook'ка киребиз, коомдук пикирди калыптандырууга чоң таасирин тийгизип жатат. Өзүңүздөр билесиздер, 2021 жылы 7 январда Twitter социалдык тармак АКШнын президенти Дональд Трамптын жеке аккаунтун жаап, блокировать этип койгон. Демек, технологиялык корпорациялар супер державалардын саясий процесстерине таасир этип аткандан кийин биздикине дагы таасир этиши толук мүмкүн. Мындай глобалдык тенденция парадигманын өзгөрүшүн билдирет жана салттуу дүйнө түзүлүшүнүн алдыдагы өзгөрүлүштөрүнө алып бараарына кабар берип жатат. Дагы жакшы, биз пока Twitter'ди баарыбыз колдонбой жүрөбүз. Урматтуу мугалимдер, сабатсыз адам деген сөздүн парадигмасы дагы өзгөрүп жатат. Азыркы сабатсыз адам жасалма интеллект технологиясы менен жашай албаган жана өз ара аракеттене албаган адам болуп эсептелип калды. Кийинки 10 жылдыкта оңдогон, миллиондогон жумуш орундары адамдардын тийиштүү, жегеректүү жөндөмдөрүн жоктугунан бош калат. Өкмөттүн жумушсуздуктун көйгөйү жумуш орундарын түзүү гана эмес, ошондой эле тиешелүү компетенцияларды, ошондой эле адамдардын келечектеги жумушка орноштуруу техникалык көндөмдөрдү камсыз кылуу болуп эсептелинет. Баланы бир өнөргө, бир көндөмгө сиздер ээ кылып беришиңиздер керек. Сабатсыздык жана компетенттүүлүк түшүнүгү түп тамырынан бери өзгөрүш керек. Бул дүйнө жүзү боюнча билим берүү тутумундагы революцияны жана билим берүү жана көндөмдөрдүн концепциясын кайрадан карап чыгууну талап кылат. Биз жаш кезде мүмкүнчүлүктөр өтө чектелүү болчу, атыгүл жокко эселе. Мисалы, мурда МГУда окуу үчүн Москвага баруу керек эле. Азыр онлайн режиминде кайсы жогорку окуу жайга болсо да дүйнө жүзүнө өтүп окусаңыздар болот. Гарвард дипломун кара балтадан чыкпай туруп эле алып жатышат кээ бир биздин балдарыбыз. Контрактты онлайн эле заматта төлөп которуп коюп жатабыз. Азыркы маалымат технологиялар жаштарга социалдык абалына, каржылык абалына жана башка факторлорго карабастан бирдей мүмкүнчүлүк берип жатат. Биз ошого үйрөтүшүбүз керек. Балдардын билимин, технологиядагы кызыгуусун туура жолго буруп кетүү үчүн баарынан мурда мугалимдин ойлонушу керек. Технологиялардын доорунда мугалимдин сабаттуулугу менен окуучунун сабаттуулугу айырмаланып, туура жыйынтык чыгаргандай болушубуз керек. 21 кылымдагы бардык технологиялык революцияларды инженерлер жасашкан. IT сферасы өтө көп мүмкүнчүлүктөргө ээ кылып атат бизди. Ийгиликке жетүүсү үчүн бирдей мүмкүнчүлүк эч качан азыркы доордогудай болгон эмес. Ар бир мугалимдин дүйнө менен атаандашуусуна бүгүнкү күнү эчтеке тоскоол болуп жаткан жери жок. Эч тоскоолдук жок. Мугалимдердин орточо стажы 25 жыл эле экен. Эгерде биздин мугалимдер азыркы доордун мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, жаңы билимге ээ болуп, жаңы көндөмдөрдү өзүлөрү үйрөнүп, жана өзү үчүн жаңы горизонтторду таппаса, изденбесе, анда биздин балдар 25 жылдык мурдагы билим менен артта калып кете берет. Биз балдарыбызды 25 жылдан кийин өзү жашай турган доордун талаптарына окутушубуз керек жана зарыл. Урматтуу форумдун катышуучулары, биз Садыр Нуркожоевичтин
түзгөн конституциялык система менен экономикада көрүнбөгөн күрөштөрдү жүргүзүп, аларды жеңип чыга баштадык. Ички дүң продукция 7% өстү. Ар бир жаранга эсептегенде $1735 жетти. Ички дүң продукциянын номиналдык көлөмү 1 триллион сомдон ашты. Бул бизге мүмкүнчүлүк берди. Мына быйыл билим берүү тармагына 84 миллиард сом. Капиталдык салымдарды биздин өнөктөштөр берген гранттарды эстесек, бюджеттен түз берген акчаларыбызды эстесек, биз быйыл билим берүү тармагына 1 миллиард долларды сарптап жатабыз. Санариптик фискалдык системаны күчөтүү менен кирешебиздердин баарын көбөйтүп атабыз. Булардын баары бизге элдин пенсия пособиясын, айлыктарын 2-3 эсеге жогорулатууга, тышкы карызды убагында тейлөөгө, өнүгүүгө, чек араларыбызды ынтыксыз коргоого туруктуу негиздердин түптөлүшүнө алып келди. Садыр Нуркожоевич кыска мөөнөттүү курстардын негизинде республика боюнча маалыматтык технологиялар жана санариптештирүү жаатындагы кадрларды даярдоо үчүн Ысык-Көл областында Акылман президенттик мектебин ачты. Бишкекте 99 лицейдин базасында башка IT академия түзүү жөнүндө жарлыкка кол коюлду. Президент Каныбек Капашевичке Кыргыз Республиканын билим берүү жана илим системасынын бардык деңгээлдеринде тиешелүү реформа жүргүзүүнү тапшырмасы берилген. Азырда менин колумда кайсы айылга эмне керектиги боюнча так маалыматтар бар. Бардык проблемалар бизге жетип турат. Айрыкча Чүй жана Бишкектеги мектеп проблемасын абдан жакшы билебиз. Проблеманын чекесинен ирети менен чечип жатабыз. Былтыр 5 айда Бишкекте 15 мектеп бир бала бакчаны салып коюп ишке киргиздик. 3-4 сменде окуган мектептердин баарын маселесин жок дегенде 2 сменге окутууга жетише алдык. Азыр республика боюнча 204 авариялык мектептин курулушу жанданып жатат. 100-ün 1 сентябрга оңдоп, түздөп, ичинде оборудованиясы менен чогуу биз беребиз. Биз жакынкы 3 жылдын ичинде бүт авариялык мектептерди салып бүтөбүз. Далгострой курулуштардын кереги бар жогу талданып жатат, анын баарындагы биз иретке келтиребиз. Сиздерге бир гана талап. Балдарыбыз 11-12 жыл окуп, ортодан 110 балдык чекке жетпеген балдарды катуулап, жакшылап окутушуңуздар керек. Чыңгыз Төрөкулович Айтматов айткан, биз мектепте таланттуу мугалим менен таланттуу балдар жолуккан жерде айтабыз. Биз стройкаңыздардын баарын куруп беребиз, бирок мугалимдерибиз Алла Таалам ушундай кылып жараткан экен, бүт балдарыбызды таланттуу кылып жараткан. Бөлөк үй бүлөдө төрөлүп калат экен, алардын шартына жаша тарбияланып калат экен. Бирок школго чейинки билим берүүдө, школдо, андан кийин вузда баарын сиздердин колуңуздарда болуп атпайбы? Ошондуктан сиздер дагы бизге жардам берип, жаңы муунду тарбиялап беришиңиздер керек. Алар өзү бир өнөрү менен чыгып, өзүнүн үй бүлөсүн багып, тыңыраак болсо, өзүнүн ата-энесине дагы жардам бергенге жетиши керек. Глобалдык чакырыктын шарттарында мугалимдерди квалификациясын туура жогорулатып туруу, санариптүү болууга чакырып кетет элем. Мугалимдин ордун роботторго алмаштырып жибербейли. Жасалма интеллект 2030 жылы өнөр-жайдын дүйнөлүк көлөмүнүн 13 триллион долларга жакынын камсыз кылат деп жатышат. Биз азыр санариптик революциянын чордонунда турабыз. Бул процесс жасалма интеллект, булуттагы облачный технологиялар, чоң маалыматтар, буюмдардын интернети, 5G ушул сыяктуу жаңы технологиялар менен ишке ашып жатат. Булар биздин экономикабыздагы өтө чоң ылдамдык жана масштаб менен өзгөртүүгө түрткү берип атат. Технологиялар аркылуу жашооңуздарды жана дүйнөнү өзгөртүүгө мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар. Биздин балдарыбыз дагы ошо мүмкүнчүлүктөргө ээ болуш керек. Бул мүмкүнчүлүктөрдү баарыбыз пайдаланышыбыз керек. Заман өтө ылдамдык менен алдыга кетүүдө. Баарыбыз өзгөрөйлү. Баарыңыздарга бекем ден соолук каалап, бар болуңуздар, бай болуңуздар. Форумдун иши жемиштүү жана жеңиштүү болсун. Мага айтып калышты, азыр 1000ге жакын директорлор дагы онлайн менен
кошулуп турат. Биз атайын тактиканы колдонгонбуз. Ушу өзүнүн кесибин жакшы көргөн кишилер жетекчи болуп тандалып бүтсө биринчи этапта, андан кийин зарплатаңардын баарын көтөрөйлү деп. Биз аягына чыкканын күтүп атабыз. Министр мырза мына Каныбек Капашевич мага айтып атат, аягына чейин тандоолор, ротациялар бүтөйүн деп калды. Эгерде ошо бүтө турган болсо, биз жетекчилердин дагы зарплаталарын мугалимдердикинен кем эмес, жетекчи деген алардан бир топ жогору алыш керек. Анын үстүндө дагы иштеп атабыз. Капа болбой чыдап турсаңыздар, 1-сентябрга баары орду менен, ирети менен астыга жыла баштайт. Баарыңыздар аман болуңуздар, Бөдөкстан тышкары болуңуздар.